Наш клиент, он к нам попал в этом году. Мне дали 5 лет пробационного надзора. Он является одним из таких примерных у нас клиентов, которые всегда приходят на регистрацию в назначенное время, без опоздания. Также он всегда участвует в программах ресоциализации. Сейчас я работаю, участвовал в мероприятиях, таких как футбол, спартакиада, помощь ветеранам. Он является, можно сказать, успешным, так как он участвует почти во всех программах, которые мы ему предлагаем. На данный момент пробация помогла мне устроиться на учебу вождения. Сотун токтоо менен срогумдан алдын 1 жыл 3 ай, 1 жыл 1 ай 3 күн алдын бошотулгам. Бошотулгандан кийин пробацияга келип катталдым. Данный клиент, он является у нас клиентом постпенитенциарной пробации, то есть он вышел у нас на условно-досрочную. Психологдор менен иштешет, мен менен иштешет. Анан тышкары пробация мындай жанагы эркиндиктен ажыратылгандын тур жолго түшүү деген коомдор бар экен, ошо коомдорго окууларга жөнөттүрүздү. Там специально для клиентов постпенитенциарной пробации были проведены, курс составлял у нас около 6 дней. Бишкек шаарынын Ленин району боюнча пробация бөлүмү Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык жана башка укуктук ченемдик актылардын негизинде Кыргыз Республикасынын пробация жөнүндөгү мыйзамы боюнча өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп келүүдө. Бүгүнкү күндө Ленин району боюнча пробация бөлүмүндө жалпысынан 390 кардар каттоодо турат. Анын 337си эркектер, 48 аялдар жана 5-өсү жаш жетелек өспүрүмдөр. Пробация кызматынын эң негизги максаттарынын бири бул мамлекеттин коопсуздугун камсыз кылуу, пробация кардарын кайра социалдаштыруу, укук бузуулардын алдын алуу. Ошондой эле пробация кардарларына социалдык жактан болобу, документтерин калыбына келтирүү болобу, гуманитардык жактан болобу, Кыргыз Республикасынын пробация жөнүндөгү мыйзамынын 32 беренесине ылайык жергиликтүү мамлекеттин администрациясында пробация боюнча кеңештер өткөрүлөт. Анда кеңеште пробация кардарына кандайдыр бир жардам керек болсо, күн тартибине алып чыгып, жардам берип келебиз. Мои планы на будущее – работать, создать семью и как среднестатистический человек жить. Пробацияга келгенден бери срогум бар экенин эле эстеличип болдум. Пробацияда келсең, балдар, кыздар бардыгы жакшы күтүп алат. Келиңдер, сиздер, сылып. Я им благодарен, что они дальше со мной идут, так сказать, по моему пути. Мен пробациянын балдарга миң эсе ыраазымын.